Биринчи кезекте мен негизги партнер катары айтып кетишим керек. Биз абдан терең кубанычтабыз. Себеп дегенде бул BBC'нин командасы менен, BBC'нин жамааты менен биргелешип, кыргыз жамааты менен деп айтып кетейин, жана кыргыз кызматы менен биргелешип көптөн бери иштеп келген көчүрмөн аракеттердин натыйжасы болуп келет. 5 мүнөт деп аз угулганы менен бул эбегейси чоң жеңиш. Себеп дегенде ошол 5 мүнөт жаңылыктарды даярдаш үчүн, эл аралык жаңылыктар жөнүндө биз сүйлөп атабыз да, эл аралык жаңылыктарды даярдаш үчүн көп каражат, көп убакыт, көп адамдык дагы, техникалык дагы, каржылык дагы каржылар кетет да. Анан ошонун баарын эске алсак, бүгүнкү күндө албетте бул деген чоң жетишкендик. Биз муну мындай кайсы бир деңгээлде КТРК менен BBC'нин биргелешкен кызматынын дагы бир үзүрлүү жетишкендиги деп айтып кетсем болот. Мындан тышкары дагы айтып кетчү нерсе, BBC деги эле кыргыз элине бул жалаң гана эл аралык багыттагы жаңылыктарды нукура кыргыз сапаттуу тилде жеткирбестен башка дагы мааниси бар. Бул BBC Кыргызстанда журналисттик этиканы, журналисттик стандарттарды сактоонун эл аралык деңгээлдеги жогорку баскычтарынын көрсөткүчү болуп эсептелинет. Бул жаңылыктардан жаңылыкканы албастан кайсы бир деңгээлде биздин жаңы өсүп келаткан журналисттерибиз дагы, студенттер, окуучулар таалим, тарбия алып, ошо BBC'нин стандарттарына жакындаштырып келгенге аракет кылышат. Ал тургай Кыргыздын эң негизги телерадио компаниясы КТРКнын дагы журналисттери дагы ошо BBC'нин кызматкерлеринен көп нерсеге үйрөнүп, көп нерсени өзүнүн иштерине дагы өздөштүрүп алганга аракет кылат. Ошондуктан мунун мааниси бизге партнер катары дагы, биздин көрөрмандарыбыздарга дагы абдан чоң деп жоопкерчиликтүү айтып кете алам. Иликтөөлөрдүн натыйжасына таянып айтып келем, BBC'нин жаңылыктары бизде КТРКнын алдыңкы 10 программаларынын бирине кирет. Деги эле Кыргызстанда бул саясий чөйрө абдан активдүү жана мындай саясий жаңылыктарга, саясий багытка талап биздин көрүүчүлөрдөн, угармандардан көп болгондуктан жаңылыктарга өтө көп басымдуулук жасалып, жаңылыктар абдан популярдуу болуп келет да. Ошондуктан BBC'нин жаңылыктары КТРКнын жаңылыктары менен биргелешип эле ушу 10 көрүнүктүү телекөрсөтүүнүн ичинде болуп келет да. Бул менин үчүн дагы жана кыргыз эли үчүн дагы чоң көрсөткүч болуп, өзүнүн өзү эле мындай кашкайып айтып келип турат. Эми КТРКнын болсо ичинде канча деген гана бизде программалар, көрсөтүүлөр жок. Анан онун ичинде кириш бул чоң жетишкендик деп ойлойм.